Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, ат сүйүүчүлөр. Бүгүн сатууга ушул тору кулун чыкты, тору кашка. Азыр ушул кулун боюнча маалыматты алып беребиз туугандар. Биринчи бир алды артын мүчө башын көрсөтүп коелу. Сору жактары. Анан тайны кезине Султаныкеден сурап көрөбүз. Породасы эмне, жашы кандай болуп калды, канча айлык, ден соолугун башын көрүңүздөр. Кашкасы жарашыктуу экен. Узун кашка. Омрозу, буттары, таяктары. Султаныке ушу кулуңуз боюнча маалымат берип коюң. Породасы, канча айлык дегендей. Кыргыз жылкы мен алдым. Ошо кыргыз эле жылкы да. Кечирак туулган экен, тиши Кармашып коюң. түнкүсү чыгылы экен, түнкүсү кичине чыгат. Жаңы чыгарып турат, үйү жок экен. Бастырыңчы бир эки базыктарын көрөлү кулун. Сорузу төртбүчө экен туугандар. Базышын көргүлө. Чапка аяктарын. Жетеке жакшы көмбөптүр эле. Этият болуң. Жаныбар жетеке жакшы көнө элек экен туугандар. Ошон үчүн бир аз ары бери сүдүрөп жакшы баспай атат. Ден соолугу жакшы Султаныке? Мүчө башы буттары тазабы? Буттары да узун экен. Баазын айтып коюң эми кулуңдун. Энчиге деп кулун сурагандар, истегендер көп болуп атат азырчы. Жакын эле айтайын. 70 та кеми бар. 70 000 кеми бар, Серизи дагы бийик экен жаныбар. Серилүү жылкы экен. Кулунду көрдүңүздөр туугандар. Таза жылкы. Мүчө башы келишкен, өзүнө жарашкан жылкы болду. Баазы айтылды. Дареги Аксы районунун Кербен шаарында. Тайдын эгези Султаныке, тайдын эгезинин аты. Номерин жазып калтырабыз Султаныкенин. Номерлерине байланышка чыккыла туугандар. Энчиге кулун истегендер болсо, жакындан да көрсөтүп коеюн башын. Узун кашка экен.